Каскоо берүүсүнүн кийинки саякаттоочу учуруна дагы келип жеттик. Биз азыр болсо бир өтө уникалдуу жерде турабыз. Тагыраагы Данна Роза Ош гүлдөр дүкөнүндөбүз. Сиздерге негизи кайсы гүл жагат? Эне жүрөгүбү же орхидеябы? Бирок бүгүн сиздерге бир эле ал гүлдөр эмес, дагы андан башка толгон токой гүлдөр жөнүндө дагы айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Гүлдөр жөнүндө маалымат берүүнү баштайбыз. Эң алгач эле мен сиздерге дал ушул эне жүрөгү деген гүл жөнүндө айтып бергим келип турат. Бул гүлдүн эмне себептен эне жүрөгү деп аталып калганына бир аз токтололу. Бул өмүрүндө болгону бир гана жолу гүлдөйт. Ушул гүлдөп турганы. Кийинки жолу бул башка жактардан сабактар чыгат да ошолор гүлдөйт. Ошон үчүн дал ушул эне жүрөгү деген наамды алып жүрөт. Анткени энелер сыяктуу эле бул өзүнүн жүрөгүн ушул балдар үчүн арнаган. Дал ошон үчүн эне жүрөгү деп аталат экен. Андан сырткары жогоруда айткан орхидея гүлүнү дагы. Так, эми орхидея гүлү жөнүндө айтсак, негизи орхидея гүлү гүлдөрдүн арасынан, тагыраагы бөлмөдөгү гүлдөрдүн арасынан канышасы болуп эсептелинет экен. Анан жаңы эле жогоруда эжекем айтып кетти, орхидея гүлүн көпчүлүгү туура эмес колдонгон үчүн соолтуп алат же өлтүрүп алат депчи. Негизи орхидея гүлүн карабай коюш керек экен. Жумасына бир жолу сугарсаңар сугарып, сугарбасаңар жок таштап койсоңуздар, бул гүлдөр менен өздөрү эле тамактанып, абадан эле өзүнө энергия алып, ошентип гүлдөп таштап коюп кетет экен. Андыктан буга өтө мындай кылдаттык менен жасалган мамиленин эч кандай кажети жок. Бирок сонун бир өзгөчө вид тартуулап көрмөңүз керек. Көрсөтөрмөн сиздерге антюриум жана спацифилиум аттуу гүлдөр жөнүндө айтып бергим келип турат. Комчулук болсо булар женское счастье жана мужское счастье деген ат менен таанымал. Негизи эле көпчүлүк айтып коет, бул гүлдөрдү экөөнү биргеликте чогуу алыш керек деген дагы эл арасында кептер бар. Бирок билбейм ал канчалык деңгээлде маанилүү, бирок гүлдөр жөнүндө дагы бир аз характеристика бере кетейин мен сиздерге. Бул гүл өтө уходду жакшы көрөт жана ошондой эле влажностьты жакшы кармайт, абаны тазартканга өтө чоң жардам берет. Анан андай эле каприздүү эмес. Ал эми мужское счастье бир аз каприздүү жана ошондой эле бул дагы уходду аябай жакшы көрөт. Анан гүлдөр дагы мисалы үчүн бир гүлдөсө ошол бойдон өзгөрбөстөн 1 ай, 1,5 ай боюнча жүрө берет. Андыктан айымдарга белек берүүгө сонун белектер го дейм. Мужское счастье, женское счастье. Эми мен сиздерге дагы бир бөлмөдөгү гүл жөнүндө айтып бергим келип турат. Азалия же каники айтмакчы азалия гүлү. Бул гүл негизи сууну аябай жакшы көрөт. Сууну куйганда дагы буну үстүнөн куйбастан, горошогуна тагыраагы түгүндөгү тарелкасына сууну коюп туруп, үстүнөн коюп койсоңуздар, ошондон өзүнө жакшы сууну сиңирип алат. Сууну аябай жакшы көрөт. Ар 2-3 күндө бир тез тынбай суу куюп турган болсоңуз, жакшы. Бирок баса белгилеп айта кетели, бул аябай уходду жакшы көрөт. Анан бир аз каприз. Роза дүкөнүндө негизи 50дөн ашык бөлмөдөгү өстүрүүчү гүлдөр бар. Андан сырткары айрым гүлдөрдү сиздер короңуздарга дагы өстүрсөңүздөр болот. Гүлдөрдүн негизи басымдуу бөлүгү Голландиядан алып келинет. Элестетиңиздер, Голландиядан алып келинет. Андан сырткары ушул жердеги даярдалган дагы гүлдөр бар, бирок алар азчылык түзөт. Көпчүлүк бөлүгү негизи ушул Голландия өлкөсүнүн дал ушул Ошко түздөн түз алып келинип, ушул жерден дүң баада же болбосо жекене кылып бөлүп сатылат.
сиздердин бөлмөңүздөрдө абаны гана тазалабастан же болбосо бир суулук тартылбастан ошол эле учурда эң сонун оригиналдуу белек дагы болуп эсептелинет. Андыктан алдыңкы келе жаткан майрамдарга ушул гүлдөрдү жакын инсандарыңыздарга белек кылсаңыздар да болчу. Достор, Ошто бир уникалдуу сонун оюн-зоок зонасы ачылды. Мафия деп аталат. Мафия оюнун барыңыздар эле досторуңуздар менен ойноп жүрсөңүздөр керек. Дал ошол оюнду мына ушундай өзгөчө атмосферада, ведущийдин коштоосунда мындай болгон маскалар менен ойногонго мүмкүнчүлүк келди. Азыр мындай кылайлы, оюндан сиздерге бир чакан үзүндү көрсөтөлү. Кандай болгонун өзүңүздөр баалаңыздар, көрүңүздөр. Каждый из вас хоть раз в жизни слышал об игре «Мафия». Это командная психологическая игра, моделирующая борьбу мирных жителей с мафией. Существуют различные вариации игры. У нас помимо мафии и мирных жителей в игре присутствуют и другие персонажи. Играя в мафию, можно научиться распознавать людей, тренировать логическое мышление и просто веселиться. Кроме этого, во время игры вы легко можете отключиться от повседневных проблем, а атмосфера позволяет расслабиться и получить удовольствие от игры. Ну что ж, город засыпает. Познакомилась. Нет. Комиссар, засыпайте, просыпается весь город. Весь город. Өзгөчө атмосферадагы уникалдуу оюн десем болот. Бир жолу өлтүрүп деле коюшту мени. Комиссар болчумун, ошентсе дагы мейли оюн экен. Азыр бизге бул жакка дагы келген коноктор бар экен. Качып жүрөт го бул. Мафия келдиңерби? Ооба, бул оюнга келдик. Буга чейин ойнодуңарбы? Буга чейин эми баягы өзүңүздөр билгендей чогулган жерде командалар менен эми жөнөкөй эле мындай ойночубуз да, эми азыр көрөсүз да, эми мындай официально бардыгы врач там мындай бир кишинин көзөмөлүндө болот дегендей да. Эми кызыгып келдик, эми көрөсүз азыр кандай болот. Кандай деп ойлойсуңар? Бул жерден тирүү чыгып кете аласыңарбы? Ооба, сөз. Мафия кырып койбойбу? Жок. Эң сонун. Барыңыздар чакырабыз. Абдыкадыров 14 көчөсүндө жайгашкан. Мафия оюнуна кимде ким кызыккан болсо, барыңыздар дал ушул жерге келиңиздер. Эмелерге кошуп калдым окшойт, заключенныйларга.
Бизге биринчи эле бейтаптар келгенде, биринчи эле ушул регистратурадагы кыздар менен таанышат. Бул жерде толук маалыматты ушул кыздар беришет. Бизде клиникабызда 2 отделениябыз бар. Бул амбулаторда дартты аныктоочу жана кеңеш берүүчү бөлүм, анан терапиялык бөлүмүбүз бар. Бизде клиникада 2 программа бар, больница плюс и клиника плюс деген. Бул жерде эгер ошо түштүк регион жашоочулары деп койсок болот, бейтаптар келгенде больница плюска регистрация болот. Эгер бизден студент же мугалим келген болсо, клиника плюска регистрация болот дагы. Bundan нары сразу эле эжекебиз терапевтке жөнөтөт. Приемныйдан, регистратурадан бизге кандай бейтап келсе дагы биринчи биздин терапевтке келет. Терапевт сурап, анан кийин бул жерде кандай жауаптары бар? Кардиологпу, неврологпу, bundan нары хирургпу, урологпу, көз докторбу, кулак докторбу. Ушул жерден терапевтибиз аныктайт дагы, терапевтибиз анан кийин биринчи обследованияга жөнөтөт. Допустим, жалобы жүрөгүм ооруп атат, давлениясын көрөт. Андан кийин кардиологко барыш үчүн ЭКГ тарттырат, УЗИге, дальше обследованияга жөнөтөт. Жаңы эле келгенде биздин УЗИстибизге кирет. УЗИге өзү ачкарын эрте менен, даже жарым мындай стакан суу дагы ичсе ичпей келиш керек да. Бул биздин аппаратыбыз, биздин специалист Айпери Махмудовна. Когда мы ее заказывали, покупали, это была последняя модель. Сейчас летом вышла 11-я, это 10-я модель. Максимальная комплектация в настоящее время, которая имеет ультразвук, здесь имеется. Здесь можно подключать также ЭКГ, эхо, ЭКГ, ЭКДС. Ультразвук. Но здесь этот аппарат позволяет подключать ЭКГ, эхо и ЭКДС. Боюнда бар аялдардын ичинде баласы менен сүйлөшсө болобу. Ооба. Күлүп атканын көрүп, мынтип сүрөткө тартып койсок болот. Кардиологдун кабинети. Эми кардиолог жүрөктүн дартын аныктоо үчүн ЭКГ керек эң башында. Электрокардиография бул аппарат бардык эле клиникаларда бар, бирок өзгөчөлүгү бунун программный обеспечениясында. Пациент жатканда жүрөгүнүн иштешин, сокконун канча жолу сокту, канча жолу кандай ритмде ошону аныктайт. Особенность. Бул биздин эхокардиограф, бул жүрөктүн УЗИси. Канча жүрөк 4 камералуу болсо, монтип кысат да, канча объем кан таштап атат, кандай күчү менен, кандай порогдор бар, ошолорун быйлайт. Биздин өзгөчөлүгүбүздү айтып кетсек болот, Ош мамлекеттик университетинин клиникасында 95% ушул Ош мамлекеттик университетинин выпускниктери. Врачы дагы, медсестралары дагы, лаборанттары дагы. Бул биринчи, экинчиси сөзсүз англис тилин билишибиз керек, анткени бизде чет мамлекеттен келген студенттерибиз көп окуйт. Өзүңөр көргөндөй, bir пациентти ушу 5 секундта гана, 5 секундта тартып, сразу автоматически данныйлары чыгат. Көрүп туруп, врач анан кийин описание кылып бере алат. Терапиялык бөлүмүбүз 45 койкага эсептелинген. Азыркы учурда пациенттериң барбы ошондой? Азыркы учурда 30дан ашык пациентибиз бар. Биринчи эле эмнеден баштайбыз? Физ кабинет. Мактанып кете турган нерсебиз шаар боюнча бизде аябай жабдыкталган физ кабинет. 13 аппаратыбыз бар. Бардыгы иштелет, азыр пациенттер бар экен. Чекеден көрсөңүз болот. Бардык палаталар ушу 2 койкалуу. Телевизор, холодильник. Туалет, ваннас.
ушул жерде ичинде ысык суу, муздак суусу менен кошо баары бир Бизде келгенден эле баардык аппараттарын салышты. Невропатолог көрдү, хирург көрдү, кардиолог көрдү, терапевт, окулисттен бери баардыгы кан анализдерибизден бери алып, биздин дартыбызды аныктап, ошол эле эмеден бери стималарды берип атат, дары уколдорун берип атышат. Физлечение, массаждардан бери өтө сонун экен. Жакты, өтө жакты. Мен келем эми Кудай кааласа 1 жылда 1 жолу келишкенбиз.